Бакиров өнүгүү прогресс. Урматчы Ноякунович, урматтуу депутаттар. Өткөндө туура ошол мыйзам өтпөй калганда азыр Кенжебек Сатымович айткан. Комитет аркылуу келиш керек, мынга чейин регламентте жок болсо да ошондой процедура болгон деп мен айттым эле. Бирок азыр кайсыл регламенттин кайсыл нормасына таянып комитет карады, кайсыл нормасына таянып кайра алып келип атат. Бул биринчи. Чынбакович, мен тарыхты кичине эстетип кетейин. 5-чакырылышта 2015 жыл 22 майда сиздин колуңуз менен СДПК фракциясынын чечими турат. Ушундай эле маселе кайра келерде сиз чечим чыгаргансыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 12 февралындагы номер 53 токтом менен жактырылган администрациялык мыйзам жана башка кайра добуш берүү жол жобосун өткөрүү жөнүндө маселе четке кагылсын деп. Ошондуктан регламент боюнча кетели. Четке кагылган мыйзам долбоору ал кайра каралбайт. Ал 6 айдан кийин гана келет. Эмне шашылыш бар? Дагы Кудай буйрса 4 жыл, 5 жылыбыз бар, 4 жылыбыз бар. 6 айдан кийин келсе, мына 2-3 жол келгенге мүмкүнчүлүк бар экен. Чынбакович, Мирлан Канатбекович, сиз 6-чакырылышта жарк этип эмне менен эсте калдыңыз? Бул жерде шайлоону, процедураны таза мыйзамды өткөрүү менен эсте калып атасыз. Мен ойлойм, регламентти сыйлоо менен дагы сөз эсте каласыз депчи. Ошондуктан регламенттеги норма жок таптакыр. Мындай таң калыштуу да 5-чакырылышта да ушул норма 74 макул, 23 каршы болуп өтпөй калган экен. Кудда ошондой эле кечеги 74 макул, калганы каршы болуп өтпөй калды. Эми шашылыш жок, мен айтып кеттим. 4 жылдын ичинде дагы кайра алып киргенге мүмкүнчүлүк бар бул мыйзамдычы. Ошон үчүн регламент менен жылы берели, 6 айдан кийин алып келсе, кайра дагы карап көрөлү. Рахмат. Мен айтпайын дедим эле, урматтуу депутаттар. Менде ошо 2015 жылы ушул эле мыйзам боюнча чыккан полный пакет документ турат колумда. Комитеттин чечими болгон ошондо. Ошо талаш-тарыш болгондо юридический отделге кайрылайлы. Юр отделдин чечимин карап туруп, андан кийин дагы талкуу улантайлы деп ошомой токтоп калган. Чынбакович, сиздин чечимиңиз турат. Каралбасын, четке кагылсын деп. Эми ошондуктан биз анда юрист айтсын, 81-чи беренеде так жазылып турат. Четке кагылган мыйзам долбоорун кошпогондо Жогорку Кеңештин жыйналыш ичинде каралып жаткан маселе бир ирет кайра кайтылып келүүгө мүмкүнчүлүк бар деп. Мыйзам долбоорун кошпогондо токтом болобу, башка чечим болобу, биз бир жолу кайтып келсек болот. Ал эми мыйзам боюнча кайтып келе албайбыз, урматтуу депутаттар. Ошондуктан регламент менен иш алып баргыңызды мен суранып кетем, Чынбакович. Ушуну талаштырбай эле мен сунуш берет элем да. Мына юрист, юротдел заключениясын берсин. Анан каякта жүрөт элеңер деп атпайбы? Биз Жогорку Кеңеште жүрөбүз. Биз мыйзамдуу парламент регламент менен алдыга кетип атабыз. Ошондуктан биз анда да каршы чыкканмын мен. Регламент менен кетели деп. Ошондуктан юротдел заключениясын берсин, кайсыл статьяга таянып биз кайра добушка келип атабыз. Ошол мындай чечим бизге мындай негиз болот. Добуш бергенге же бербегенге. Рахмат.